Бишкек шаарынын Достук кичи районунун 5000ден ашык тургундары 30 жылдан берки чечилбей келген көйгөй менен кайрылып жатышат. Буну буга чейин да парламенттен айтып келгем. Бул райондо жашаган көп кабаттуу үйлөр СССР мезгилинен бери иштебей калган борбордук жылуулук системасы туташтырылган эмес. Анан үйлөрдө меш жагууга техникалык мүмкүнчүлүгү да жок. Катуу отун колдонууга деле тыюу салынат дейт. Кышкы катуу суукта электр жылыткычтары менен гана күн өткөрүп келебиз дейт. Акыркы жылдары электр энергиясына коюлган чектөөлөр 5 киловатт болсо, андан кийин 7-8 киловатт болгондугу менен улам берет биз эми жашообузга деле бул коопсуздук болуп атат. Анан түзөн-түз коркунуч жаратылып атат дейт. Мурда бул райондо мамлекет тарабынан курулган жылуулук берүүчү качегарка болгон дейт да. Эми ошол имарат мыйзамсыз менчикке өтүп кетип, таланып, тонолуп, бүгүн мусор басып жатат. Ошондой эле бүгүнкү күндө анын ордуна үй куруу иштери каралып жаткан эл айтып атат. Тургундар Бишкек шаарынын мэриясынан да кайрылыптыр. Ушул мыйзам бузуу фактылары болгон, ушуну деген урматтуу биздин мэрибизге жеткирип койгулачы Элвира Жыргалбековна деп кайрылгандыктан эми бул трибунадан бүгүн окуп жаткан дагы бир себеби болуп атат. Ушундай парламенттен жылдан жылга көтөрүп айтылган маселелердин бир чеги болуш керек да аягында. Урматтуу жетекчилер, мен суранат элем да. Анан Бишкек шаарында деп жашап келген, кечөө көчкөн эмес, бүгүн көчкөн эмес, 30 жылдан бери жашап келе жатабыз дейт. Улам бийлик алмашат, ар бирөөсүн кайрылабыз, мэрлердин далайы алмашат дейт. Анан чоң маселени чечкенге дарамет жетип атат. Анан бул биздин маселебиз деген ол чоң эле чоң эмес да чечип берилечи деп аябай суранып атышат.